Баткен облысының Кадамжай районындағы Керегеташ айылын тұрғыны Мурзапаша Маматов даңқ медалі менен сыйланды. Мурзапаша ақсақал ұзындығы 8 шақырымға жақын тұрған ирригациялық каналды өзі долборын жасап, жалпы елді көтеріп, ошо Керегеташ айылымен бірдікте бұл каналды ишке ашырды. Керегеташта жапырт ашарға чыгышып, bir тоодон экинчи тоого сууну алып өтүштү. Кылымдар бою суу көрбөгөн жерге 40 гектар жерге суу алып өтүштү. Бул азыр бул жерде гүлзарга айлантып, түрдүү мемлекет бактарын азыр тигебиз деп жатышат. Бул канал жалаң кол күчү менен бүткөрүлдү. Мен эмнеге буну айтып атам? Биздин биринчи канал мамлекеттик телекомпаниясы жакшы көрсөтүү берди. Кыска көрсөтүү берди, бирок абдан жакшы уюштуруптур. Ошол Керегеташ айылынын жалпы эли ашар жолу менен Мурзапаша аксакал башында туруп, баласы башында болуп, ана ошол жерде коомдук уюм Кыргызстан жаңы айыл кыймылы деген. Алар азыр мына Арда грамотага менен сыйланды ошол коомдук уюмдагы. Булар уюшуп, ошо каналды казышты. Эми канал деп айтышса, көп ойлойт аны көрбөгөн кишилер. Бул 8 километр каналды жөнүндө казып койсо болот деп. Азыр көп жерлерде канал эмес, арык казып атышат. Жамыр жасып үйлөрдү каптап. Кээ бир жерде казып койгон каналдар казылбай турат, мамлекет казып берет деп. А булардын өзгөчө канал, булар түз жердеки эмес. Бул тоонун боорунда көрдүңүздөр. Тоонун боорунда аска зоодо ошол аскаларды, таштарды кесип, ташты түшүрүп, ошол бийик жерге бетон менен арык салышты. Чоң арык салышты. Көрдүңүздөр, чоң трубаларды элдин күчү менен арка менен алып чыгып, трубаларды коюп, бир тоодон экинчи тоого алып өтүштү. Эки тоонун ортосунда чоң дарыядан декабрь айында ошол трубаларды арка менен байлап, суу кечип, ошол трубаларды тартып өтүп, ошо 40 гектарга чыгарышты. Бул өзгөчө канал болду. Элдин күчү, элдин деми менен, элди уюштурса, эл менен чогуу башында турса, мына көптөгөн ишти бүтүс болот дегенди мына Кадамжайлык агайын туугандарыбыз мына жалпы Кыргызстанга көрсөтүштү. Мен ыраазычылык билдирем сиздерге.